Урматтуу алабука жөй билен шакаптар, сумсар, чаткалга эми келбейт, көксерек, кош болот. Элдин тургундары, мына көрүнүштү карасаңар. Бул көрүнүш деген эң бир адамдын жүрөгүн өйкөгөн бир көрүнүш. Жегенден кийин, ичкенден кийин, кайфты кылгандан кийин, эс алгандан кийин мусоруңарды бір пакетке салып, машинаңарга салып, мусорный бактар коюлган. Ошол жерге таштап кетсеңер болбойбу? Ушул көрүнүш, ушул туруш өзүбүзгө жагабы көрсөңөр? Бул качан биз кыргыз оңолор экебиз. Жедиңер, ичтиңер, ойнодуңар. А мусоруңарды жыйнашты билгиле да. Жаш бала эмессиңер. Анан карасаңар, бул деген көрүнүш вообще уят. Эми жаман көрсөңөр да, жакшы көрсөңөр да, муну карасаңар эми. Муну мейли былтыркы эски дейли. Жаңылары мына. Жаңылары жатат. Уят. Бул вообще көрүнүш. Бир жактан бир эл келсе деле, бир конок келсе деле, бул көрүнүштү көрүп туруп айтат да, бул кыргыз эли дагын деле өзүнүн артын тазалай албайт экен деген сөзгө барат. Мына карасаңар, могул жаңы. Эми ушул жакшылыкпы эми? Жатышты карасаңар, ушул жакшылыкпы эми? Мына бир эле калды эми, подкладкаңар менен памперсиңерди таштабаган. Ичтиңер, жедиңер, жыйнап кетишти да билиш керек да. Бир эле бул жер эмес, бүт сай ушундай. Бул жүрөк өйкө, качан бир кыргыз бир культурага жетебиз. Мына бүт жылга кыйын ушуну пакетке салып, алып барып мусорго таштап коюш. Машинанын бир четинде кетет. Оор деле жүк болбойт ал деп ойлойм да. Анан силер не деп ойлойсуңар билбейм.